мекенибизден алыс жүрсөңөр дагы мына көрүп атам, маанайыңар жакшы экен, аракетиңер дагы жакшы экен, мага көп маалымат беришти балдар. Сиздерге чоң рахмат. Ошол бүгүнкү күндө биздин мекенибизди, элибизди колдоп, өзүңөрдүн ак эмгеги менен, өзүңөрдүн мындай элге күйгөн патриоттук сезим, ушу мамлекетке күйгөн сезим менен биздин мамлекетти, биздин элди колдоп атасыңар. Чоң рахмат. Сыртта жүрүштейлик көрөк дедик. Ошонун biraz жыйынтыгы болуп атса керек. Ой буюрса, өткөн жылы жумушту баштаганда эле ушул бизге негизинен эмгек акы боюнча, эмгек акын ала албай калган маселе боюнча көбүрөөк кайрылды. Ошол 2017 жылы айтып коеюн, биринчи жылды жумушту баштаганыбызда бизге 107 миллионго ушул эмгек акын ала албай калдык деп биздин жарандар кайрылышты. 41 миллион кайтарылдык да, мен өзүмчө biraz мындай ишеним пайда болду, демек аракет кылсак, ошо элге жардам берсек болот экен деп. Себеби бул каражаттар ошо биздин жарандар өнбөй калган, ишеним жок болуп калганда, үмүтүн үзүп калганда да ушул каражат тийбейбиде, анан биздин кызматкерлер ошо ордуна барып чыгып, ар бир ишканага чейин барып, алар менен мындай жылуу жумшак сүйлөшүп дегенде аракет кылып, ошо өткөн мурдагы жылы, биринчи жылы баштаганыбызда 17 жылы 41 миллион кайтарып алдык. Анан 18 жылда болсо бизге 128 миллион биздин жарандар ошол сумма боюнча кайрылышты. Ошо Россия өлкөсүнөн былтыр СНГларга бир 320 киши ушул өздөрү жаран болуп, бияктан соттолгон үчүн кайра калганын срогун жактан өтсүн деп өлкөлөрдө кетириптир. Биздин Кыргызстандыктан 75 киши ошондо экстрадиция болгон. Ал боюнча мына азыркы Алексей Жекшенкуловичтин тапшырмасы боюнча ушул анализди кылдык да. Азыр бул боюнча ушул процедура бар, өзүнүн конвенция бар, Венский конвенция. Биздин жанагы ООН процессуальный закон бар. Ошонун негизинде бул негизги жумуш, бул генеральный башкы прокуратурага жүктөлгөн. Азыр посолдун койгон тапшырмасы боюнча анализдеп көрдүк. Ошолор боюнча биз маалыматты башкы прокуратурага жеткиребиз. Ошолордун жөнөкөй жеңил кылмыштар боюнча, соттолгондор боюнча, наоборот, ошолорго жардам берип, Кыргызстанга алып кетиш керек деп ойлойм да. Кыргызстанга алып кетиш керек, анткени Кыргызстан жаңы мыйзамдар күчүнө кирди, амнистиялар чыгып турат. Анткени биякта отурса, иностранный гражданин катары булар от звонка до звонка отурушат да. Консулдук маселелери боюнча Кыргызстандын жарандардын 329 кайрылуулары катталган. Мындан тышкары элчиликтин интернет кабылдамасына 1395 маселеге суроолорго жооп берилген. Андан тышкары өзүңүздөр билгениңиздей былтыр миграциялык амнистия деген акция өткөн. Ошол себептен 100 миңден ашык кыргыз жаран акталып, кара тизмеге кирбей калган. Анан 5000ден ашык 5500 кара тизмеден биздин жарандар чыгарылып кетишкен. Миграция и консулский өкілдері берече. Бұл жерде маселе бар. Şu Россиянын күч органдары менен иштеп, албетте жанагындай кыйынчылык, биздин жарандарга кыйынчылык жараткан көп маселе бар экен. Аны совместный мероприятия кылып, рейдтерди кылабыз коюп, иш-чара көрөбүз. Жер маселесин айтсак, бул негизинен менин оюмча муну саясат кылыш болбойт. Бул юридикалык маселе.
Анткени биздин жарандар сот аркылуу чечиш керек менимче. Бирок башка дагы мисалдар бар экен, мен уктум. Эле тууат эмес. Кыргыз тилде действительно проблема. Аны бизде генабызда, анан тууган урубузга жайында 3 айга жиберсек эле Кыргызстанга ал жерде үйрөнүп кетти деген менин үмүтүм бар. Эң чоң маселе бул орус тилди үйрөнүү. Мына могу жерде отургандын бардыгы мен айткан оюм азыр макул болот. Анткени биздин ата-энелер балдар менен келет бул жакка, балдарын мектепке киргизүү аябай чоң маселе бул жерде. Аябай чоң маселе. Мен курста 10 жылдан бери иштейм, ошондуктан бул маселе менин эң көкүрөгүмдө көк майдайт деген нерсе да. Мектепке эмне үчүн киргизе албайт? Конечно, устав бар, конституцияда бар, бардык постановление бар. Любой жаранды мектепте Москванын мектебинде окутуу деген. Маселе эмнеде? Маселе биздин балдарыбыз орусчаны билбейт. Таптакыр ата, ападан башка эч нерсени билбейт. Мына ошон үчүн мен мындай сунушум бар да, мен ушул жерде көп жыл иштегенден бери өзүм байкайм да, биздин балдарыбызга мектеп, Москванын мектебинде, бир нече мектебинде, бир мектеби болсо да болбойт. Бир, ну, хотя бы 5 мектебинде ошо подготовительный класстарды уюштуруп берсе кандай болот эле? Мына ошол жагын сиз ойлонуп көрсөңүз. Анткени мына Кропоткинский метродо грузиндердин ошондой даярдоо классы бар, даярдоо мектеби бар. Мен көбүнчө биздин кыргыз жарандарды ошол жака сунуш этип, ошонун адресин алып алып, ошонун директору менен, завуштары менен сүйлөшүп, ошол жака жиберем. Алар грузиндерге балдар набор болбойт ошол класска. Ошол жерге жок дегенде жылда 3-төн 4-төн же болсо 5-тен биздин кыргыз балдар барып ошол жерге.